Эмне үчүн Булчир Адахан Мадумаров ден соолугу начарлап ооруканага жаткан күнү чыкты дейт мурдагы элчи Кылычбек Султанов. 13 мартта Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал чыгып окто атылган. Октон бир жаран жаракат алып, ага операция жасалды. Ал эми эки өлкөнүн жарандарынын бири-бирине таш ыргытуусунун натыйжасында 5-6 адам жаракат алганы. Таштумшук аймагында Кыргыз өлкөсүнүн жаранына таандык болгон бир үй, бир Ауди үлгүсүндөгү автоунаа жана КАМАЗ жүк ташуучу унаасынын чиркегичи өрттөлгөнү белгилүү болду. Өз кезинде Тажикстандын маалымат каражаттары ал тараптан бир адам ок тийип каза болгонун, таш тийип 20 чакты жаран жаракат алганын жазды. Кечээ 16:10 чек арада абал кайра курчуп, өлкөнүн дагы бир жараны жаракат алды. Буга байланыштуу Супер KG порталынын Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан чыр атайын уюштурулган болушу мүмкүнбү? Жаңжал кимдин кызыкчылыгына дал келет деген соолуна мурдагы элчи Кылычбек Султанов жооп берди. Мурдагы элчи Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырдын чыгышы жана бул учурда саясатчы Адахан Мадумаровго байланыштуу маалыматтардын тарашы жөнүндө пикирин билдирди. Баткенде чыккан чыр жана Мадумаровго чек ара боюнча көө жабуу аракети бул жөн гана дал келүүбү? Эмне үчүн Булчир Адахан Мадумаров ден соолугу начарлап ооруканага жаткан күнү чыкты? Бирөөгө көө жабуу үчүн элдин тынччылыгына бүлүк салгандарга наалат дейт Кылычбек Султанов. Маалымат булагы Супер KG. Баткен районунун Кыргыз-Тажик чек арасына чектеш турган Аксай жана Орто Боз айылындагы жаш балдар менен аялдар коопсуз жайга көчүрүлдү. Мындай маалыматты Супер KGге Орто Боз айылынын тургуну кабарлады. Тургундун айтымында учурда жаш балдар менен аялдар жеке унаалар менен Баткен шаарына жеткирилип, шаардагы номер 3-орто мектептин жана номер 57-кесиптик лицейдин спорт залына жайгаштырылышты. Айрымдары шаардагы туугандарынын үйүнө жеткирилди. Жаш балдар менен аялдарды шаарга жеткирдик. Азыр айылда жаланган эркектер калды. Чек арада абал тынч, деди ал. 13 март күнү Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыгып, Аксай жана Орто Боз айылынын тургундары Тажикстандын чек арага жакын айылдарынын тургундары менен бири-бирине таш ыргытышкан. Буга байланыштуу Баткен-Лейлек жана Исфара-Ворук жолу жабылган. Бүгүн түштөн кийин абал кайрадан күч алып, чогулган элдин таратуу үчүн асманга ук атылды. Асманга атылган октон 3 кыргыз жараны жаракат алса, Тажикстандын дагы 2 жараны каза болуп, 20дай тургуну жаракат алганы жазылууда. Маалымат булагы Супер KG. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты абакта жаткан Өмүрбек Текебаев жубайы Айгүл Текебаеванын туулган күнү менен куттуктады. Бул тууралуу Искен Афиджанов аттуу Facebook колдонуучусу Текебаевдин жубайына жолдогон видео куттуктоону Facebook'тагы баракчасына жүктөгөн. Видеодон Текебаев жубайына өз үнү менен куттуктап, каалоо жолдогонун, артта калган жагымдуу көз ирмемдерин, үй бүлөлүк видеолорунан үзүндүлөрдү көрүүгө болот. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы жана парламенттин 4 жолку чакырылышынын депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийден $1 миллион пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Алардын адвокаттары 2018 жылы ишти жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароо тууралуу өтүнүч жиберип, бирок башкы прокуратура аны аткаруудан баш тарткан. Маалымат булагы Калыс медиа. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги Кыргыз-Тажик чек арасына жакын жерге жайгашып, нааразычылыктардын чыгышына себеп болгон Аксай тамдык жолу тууралуу маалымат берди. Эске салсак, Баткен районунун Аксай айылы менен Тажикстандын Мехнадабад айылынын тургундары ортосунда чыр 13 март күнү чыккан. Ага Аксай тамдык айланма жолдун курулушу себеп болгон. Көкташ Аксай тамдык жолу 2013 жыл башталган. Узундугу 24,5 чакырымга созулган жолго 606 миллион сом каралган. Учурда жолдун 13 чакырымына чейинки аралыгы бүтүп, 165 миллион сом жумшалган деп айтылат билдирүүдө. 2018 жылы Баткен райондук администрациясынын өтүнүчү менен жолдун дагы 4 чакырымы курулган. Ал эми быйылкы жылдын 9 мартында жергиликтүү элдин суранычы менен жол куруу иштери жанданган. Курулуш иштерине бир жүк төгөч жана бир экскаватор тартылган. Гей парадтын катышуучусу Равшан Жээнбеков Камчыбек Ташиевди кытыгалап баштады. Жакында эле 8 мартта болуп өткөн гейлердин жүрүшүндө алдыңкы тизмеде сөз сүйлөгөн Равшан Жээнбеков Камчыбек Ташиевдин Баткенге кеттим деген билдирүүсүнөн кийин өзүнүн пикирин социалдык тармактан билдирди. Мен үчүн Камчынын Баткенге кеткени көп деле маанилүү эмес. Себеби чек ара маселеси бул бир гана мамлекет жана мамлекеттик институттар дипломатия аркылуу чечиле турган маселе. Ал эми Камчынын бул бийликтин колунан иш келбейт деген аябагандай маанилүү. Бул
билдирүү анын мурда айтылбай келген позициясынын ачыкка чыгышы. Саясатчыны оппозициялык маанай. Саясатчылар ачык, конструктивдүү оппозициялык маанайды карманса өлкө үчүн жакшы көрүнүш деп пикирин калтырган Равшан Жээнбеков. Бул пикир менен Равшан мырза, Баткен бизге маанилүү эмес. Камчынын бул бийликтин колунан иш келбейт деген сөзүн жактыра түшкөнбү? Айтор патриоттук сөзүн жазбай Ташиевди кытыклап көргөн. Эскерте кетсек, Равшан Жээнбековдун постуна Камчыбек Ташиевдин кыргыз-тажик чек арасына чыккан жаңжалга аттанганы себеп болгон. Камчыбек Ташиев: кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн пиар деп, бирок мен эч качан пиар менен жашаган эмесмин. Мен үчүн Кыргызстанымдын ар бир метр жери ыйык жана маанилүү. Мен Баткенге жөнөп жатам. Бийлик мурдагыларга окшой эле эч нерсе чече албайт. Жер, эл бизге керек, менин, сенин урпактарыңа керек. Ата бабалардын жерине кол тийгизбейбиз деп жазган. Белгилей кетсек, 13 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнат-Абад айылынын тургундарынын ортосунда жаңжал чыгып, кыргыз-тажик жарандары бири-бирине таш ыргаткан. Жаңжалдын кесепетинен тажик жараны каза тапкан. Булак, Назар Ньюс, KG. Кытайлык башчысын өлтүргөн кыргызстандыктын видеосу жарыяланды. Россиянын ЖМКлары Иркутский облусунда Кытайдын жаранын өлтүрүүгө шектелип кармалган кыргызстандык тууралуу видеону жарыялады. Видеодо кыргызстандык дүкөндөн баш кийим жана желим колкап сатып алып жатканын көрүүгө болот. Вести Иркутский телеканалы кабарлагандай, киши өлтүрүүгө шектелип кармалган адам 24 жаштагы Кыргызстандын жараны болуп чыкты. Сурактау жумуш берүүчү аны мыйзамсыз иштен айдаганын жана айлыгынын бир бөлүгүн бербей койгонун айткан. Кытайлык ишкердин сөөгү ишкананын аймагынан табылган. Аны түтүк менен башка бир нече ирет чаап өлтүрүшкөн. Шектелип жаткан адам бул жасаган кылмышын мойнуна албай жатат. Алган жаракатынан улам 24 жаштагы Кытайдын жараны каза тапкан. Аны башка чапкан адам качып кетип, бир нече күндөн кийин Иркутский облусунан кетип калган. Тергөө жүрүп жатат деп билдиришти. Булак, Барометр, KG. Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот отуруму бүгүн ачык болду. Иш Лелин райондук сотунда каралууда. Бүгүнкү отурумда Кулматовдун жактоочулары айыптоочу Корутунду менен тааныш эмес экенин айтып, иш кароо кийинкиге жылдырууну өтүнүштү. Жыйынтыгында сот ишти кароону 20 мартка жылдырды. Отурумга журналисттердин кирүүсүнө мүмкүнчүлүк берилгени менен сот залы тар болуп, саналуу гана ММКнын өкүлдөрү кирүүгө аргасыз болушту. Айыпталуучулардын туугандары жана жакындары айрым учурда киргизилбей, нааразычылыктар айтылды. Кулматов баш калаада мектеп салууга жумшалган $2 миллион пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталган. Ал эми Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда $270 миң өлчөмүндө мыйзамсыз сыйак алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндө 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Обвиняемым не были вручены обвинительные акты, и в связи с этим судья отложил процесс, хотя уголовно-процессуальным законодательством предусматривается, что дело должно быть отправлено на доследование. Но судья в нарушении законодательства нашего уголовно-процессуального просто отложил процесс. Просто он при получении дела, он не ознакомившись с ним, назначил судебное заседание. В связи с этим он не обнаружил таких нарушений, а не вручения обвинительных заключений обвиняемым. И по этой причине был перенесен процесс. Негизи башынан ушу кылмыш иштер козголгондо эле жактоочулар айтып келишкен, бул кылмыш иштери эч негизсиз эле козголуп, айыптар коюлду депчи. Анан ошо сотко жеткенде бул иштердин баары кыйрайт деп айтышкан да. Анан биз муну азыр көрүп жатабыз, эки кылмыш ишин бириктирип коюп, ушундай ажиотажды атайын уюштуруп жатышат болуш керек. Анткени азыраак адам келип, азыраак күбөлөр болсун дегендей. Бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Обвиняемым не были вручены обвинительные акты, и в связи с этим судья отложил процесс, хотя уголовно-процессуальным законодательством предусматривается, что дело должно быть отправлено на доследование. Но судья в нарушении законодательства нашего уголовно-процессуального просто отложил процесс. Просто он при получении дела, он не ознакомившись с ним, назначил судебное заседание. В связи с этим он не обнаружил таких нарушений, а не вручения обвинительных заключений обвиняемым. И по этой причине был перенесен процесс. Негизи башынан ушу кылмыш иштер козголгондо эле жактоочулар айтып келишкен, бул кылмыш иштери эч негизсиз эле козголуп, айыптар коюлду депчи. Анан ошо сотко жеткенде бул иштердин баары
кыйрайт деп айтышкан да. Анан биз муну азыр көрүп жатабыз, эки кылмыш ишин бириктирип коюп, ушундай ажиотажды атайын уюштуруп жатышат болуш керек. Анткени баягы азыраак адам келип, азыраак баягы күбөлөр болсун дегендей.